Нокат районунун Көкбел айылынын тургундары бүгүн наразычылык акциясына чогулушту. Анткени бул айылда мал уруулук күч алып, жылына жүздөгөн бодо малдар урдалып жаткандыгын айтышууда. Мындан улам укук коргоо органдары натыйжалуу иш алып барбай жаткандыгын айтып, айыл тургундары сынга алышууда. Мында чогулган эл наразычылык акциясын уюштурууга аргасыз болушкан. Анткени бул айылда уурулуктун изи токтобой жашоочуларды түйшүккө салып жатыптыр. Талаага жайылган мал жандыктары тургай короодо байланган жеринен уурдап жатышкандыгын айтышууда. Малын жоготуп ичи ачышып турган жарандар уурунун жолуна бөгөт коюу мезгили келди дешет. Мындан улам алар жогорку бийликтегилерди элет элинин көйгөйүн көзөмөлгө алууга чакырышты. Кытайда болсо да келе турган чоң де, кайерде болсо таап келе турган киши колдо ошода анан дейт үйүңүздөн жетелеп чыгып кеткенден кийин таладагыга жооп бербейбиз дейт. Ушул туурабы? Бул милиция бизди коргойт деген ушул. Азыр көрүп угуп атасыңар бардык неме просто халатында ответили аны. Бир конкретный немеси жок. Улуу урматтуу президентибизге, Камчыбек Ташиевке ушул нерселер жетип бир эң Нокат районунан 30 километр узакта турган айылбыз ушул бир ошондой нерселерди карап берсе, ошо бийлик өкүлдөрү деп атпайбызбы? Бийлик өкүлдөрү ушуларды карап берсе, карапайым элди колдойбуз деп атпайбы? Ошондой нерселерди бир ушуга окшогон бизде көйгөй эле ууру. Бул айылда жыл сайын 100дөн ашуун бодо малдар жана жылкылар уурдалып келет. Буга чейин айыл тургундары бир нече рет милицияга кайрылышкан, бирок тартип сакчылары ордунан козголуп натыйжалуу иш алып барбай жатыптыр. Мындан улам жашоочулар милиция кызматкерлери уурулар менен бир малага келип ишти жаап жашуурда деген пикирде. 5-6 мал жоготтум. Эч кандай ошо тыянак чыкпады. Бирде милиция укук органдарына ham кайрылдык. Ушу жайлоодо жүрүп алдырабыз, барсак жайлоодо малыңарды өзүңөр карагыла деп милициялар айтат. Тегеле ушул убакка чейин келип бир кылмыштын бети ачылбады. Ушул малыбызды биздин бул Көкбелден башка жерден башка жакка барып мен бирөөнүн малын тааныбайм да туурабы. Ушул малдыбызды жоготуп ушинтип биз арыздандык. Биягы 5-6 жыл болуп калды. 500-600ге жетип калды. Малдын санычы бир 5 жылдан чейин да. Былтыр бир уй жоготтум. Август айында, январь айында 2 жоготтум. Эми арыз таштап органга тапшырганбыз. Арыз бар дейм. Бирок иток жок, табылбады. 9 таз тең. Эми мага ошогон бир эле мен эмес. Көкбел толкушу мал менен тирик кылабыз. Ошондой эле жазга мал жоготобуз. Иш айлабыз кетти. Анткени буга чейин жашоочулар милиция кызматкерлерине мал урууларды жеринен кармап да беришкен. Бул учурда дагы чара көрүлгөн эместигин айтышууда. Аны менен катар уруулар менен Көкбел айылдык кеңешинин депутатынын байланышы бар экендигин да кошумчалашты. Өзүм кармап келдим. Ошо 8 баш малдан бирөөсүн өзүм кармап келип, участкалар карматып салып бердим. Бул кылмышкердин да шериктери бар. Шериктер ачыкка чыкпай атат, жашырын болуп атат. Бул орган адамдарында бул көп нерселер бар бул жерде. Ачыкка чыкпай атат. Органдардын иштегендеринин шалакылыгы болуп атат. Малды издеп таап, колуна салып берип атсам, тыянак жок. 8-август күнү тапканмын. Азыр мына бүгүн 8-декабрь, 5 ай болду арадан. Эч тыянак жок. Же сот өндүрүшү чыгымы төлөп берелек, жаңкы уурдалган бала боюнча. Же калган 5 малга уур чыкпай атат эмгешекте. Жок тыянак. Ошол баягы 3-баздын үстүндөгү сайдан кармаганбыз, кууп келип кармаган бизбиз. Жеринде. Анека апарып тапшырып берген дагы бизбиз. Болгону телефонун текшергенмин, Кадырбек менен байланышканын аныктаган менмин. Ана Кадырбектин бары жогу мага кызык эмес. Кадырбекти бир белеге доого жыгыш да кызык эмес магачы. Болгону ошо бар нерсени органдар чыгарып берсин. Ал эми Нокат райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары айылдагы мал уруулукту жоюу аракеттери көрүлүп жатканын билдирди. Эгерде милиция кызматкерлеринин бул ишке тиешеси болсо, юридикалык баа берилерин кошумчалады. Анда жыл башынан бери 7 факты катталып, анын 5-өсүнүн гана бет ачылган. Иштеп атабыз. Азыр эми бул жерде баягы таладан уурдалган малдар боюнча таладан уурдалган менен короодон уурдалган айырмасы бар да мыйзамдачы. Бузуп кирүү проникновение менен таладан бош жүргөндүн жазалары жеңил болгондуктан мурда же жоопко тартылбаган жаран болгон болсо жеңилирээк пробация деп туруп соттон чыгып кеткен фактылар бар. Ошого дагы элдин нараазычылыгы көп экен. Биз эми эске алдык. Элдин арызын туура кабыл алабыз. Көкбел айылынын тургундары мал чарбачылык менен алектенишет. Жашоочулар мал уруулук 7-8 жылдан бери токтобой жаткандыгын кошумчалашты. Ал эми Ош облусунун аймагында жыл башынан бери 304 факты катталып, анын 286-сынын бет ачылган. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал.
Ноокат району.